Иран наразылыкка чыккандарды массалык өлүм жазасына тартууга даярданууда. Иран бийлиги Фардис шаарындагы наразылык акцияларына катышкандардын бири 26 жаштагы Эрфан Салтанини өлүм жазасына кести. Евроньюз маалыматына караганда өлүм бүгүн аткарылышы мүмкүн. Салтани январдын башында кармалып, Кудайга каршы чыгуу деген эң оор айып менен күнөөлөнгөн. Сот иши тездетилген тартипте өтүп, көз карандысыз адвокатка мүмкүнчүлүк берилген эмес. Ошол эле учурда Ирандын сот системасы наразылыкка чыккандарга карата ыкчам сотторду жана массалык өлүм жазаларын жүргүзөөрүнү расмий жарыялады. Бийлик көтөрүлүштү кандай гана болбосун басууга ниеттенүүдө. Ал кезде Дональд Трамп демонстранттарды Иранда өлүм жазасына тарта турган болсо, АКШ катуу чара көрөрүнү эскерткен, бирок репрессиялар токтой элек. Ирандын бийлиги Иранда эмне болуп жаткандыгына ачык айтып чыкты. Ирандын тышкы иштер министринин башчысы Аббас Аракчи Fox News телеканалына берген маегинде Ирандагы башталмактар тууралуу билдирүү жасады. Анын айтымында көчөгө чыккан адамдар кадимки эле наразылыкка чыккан адамдар эмес, сырттан башкарылган террористтик топтор болгон. Аракчи бул топтор полиция кызматкерлерин тирүүлөй өрттөп, башын кесип, офицерлерге жана жайкын тургундарга ок чыгарганын айтты. Анын сөзүнө караганда 3 күн бою коопсуздук күчтөрү наразылыктарга эмес, террорчуларга каршы салгылашууга мажбур болгон. Министрдин айтымында бул аракеттердин максаты курмандыктардын санын атайлап көбөйтүү болгон. Себеби Дональд Трамп эгер массалык өлүмдөр болсо, АКШ кийлигишет деп эскерткен. Алар Трампты Ирандагы жаңжалга аралаштырууну каалашкан, деди Аракчи. President Trump has said that if there are killings, he would intervene. And they wanted to drag him into this conflict. And that was exactly an Israeli plot. They wanted to drag the President of the United States in this conflict. So they started to increase the number. Европалык аткаминелердин баамында АКШ жакынкы 24 сааттын ичинде Иранга аскердик сокку урушу мүмкүн. Бул тууралуу эки европалык чиновник Reuters агенттигине билдирген. Алардын айтымында бардык белгилер чабуулдун жакындап калгандыгын көрсөтүүдө. Азыркы АКШ администрациясынын ыкмасы ушундай баарын белгисиздикте кармоо. Белгисиздик бул стратегиянын бир бөлүгү, деди булактардын бири. Израилдин расмий өкүлү да Дональд Трамп Иран боюнча чечим кабыл алып койгон болушу ыктымал экендигин айткан. Бирок соккунун так масштабы жана убактысы азырынча белгисиз бойдон калууда. Байкоочулар бул кырдаал жакынкы чыгыштагы чыңалууну дагы да күчөтүшү мүмкүн экендигин эскеришет. Европада АКШнын кадамдары аймактык жана глобалдык коопсуздукка олуттуу таасир этет деген тысыздануу күч. Венесуэланын Москвадан көңүлү калды, Россияны кагаз жолборсу деп атай баштады. Bloomberg жазгандай, Венесуэлада коопсуздук тармагында Россия менен Союз реалдуу колдоо бербегендигин ачык айта башташты. Каракаста Москва Николас Мадурону АКШнын операциясынан коргойт деп күтүшкөн, бирок чечүүчү учурда эч кандай жардам болгон эмес. Маалыматка караганда, россиялык жана кубалык чалгын кызматтары коркунуч тууралуу алдын ала эскерткен эмес. С-300 жана БУК-АБА коргонуу системалары техникалык колдоосуз ишке жараксыз болуп чыккан. Ал эми кибер коркунуу толук кыйраган. АКШ Мадурону кармоо алдында Каракастын айрым райондорунда электр энергиясын өчүрө алган. Бул окуя Москвага жана Гаванага болгон ишенимди олуттуу солулдатып, Мадуронун ыктымал мураскери Делси Родригезди АКШ менен келишимге барууга мажбурлап жатат. Кремлдин операцияга наразы болгону менен булактар Россия үчүн азыр Вашингтон менен мамиле Каракастын маанилүүрөөк экендигин мойнуна алышкан. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва.
Trump'ın korkutusundan keyin Europa Grenlandiyaga asker jönötө başladı. Bild basılmasının жазышынча Washingtondogу сүйлөшүүлөр ийгиликсиз аяктагандан кийин 15 январга карата түнү Гренландияга Европанын алгачкы аскер бөлүктөрү жетти. Daniyanın asker aba күчтөрүнө таандык Геркулес учагы Нук шаарынын аэропортуна транспондерлерин өчүрүп конгон. Бортто даниялык аскерлер менен катар француз жогерлер да болгон. Дерлик ошол эле маалда дагы бир учак Гренландияга конгон. Билдиргендей, эки учак тең каттам учурунда транспондерлерин өчүрүп учкан. Бул аракеттер атайын жашыруун жүргүзүлгөндүгүн көрсөтөт. Маалыматка ылайык бул АКШ катышпаган көп улуттуу НАТО тобунун алгачкы бөлүгү. Жакынкы күндөрү Германия, Нидерландтар, Швеция, Улуу Британия, Норвегия жана Канаданын чалгын бөлүктөрү келет. Координация Копенгаген аркылуу жүргүзүлүүдө. Европа бул кадам менен Трамптын Гренландия боюнча дооматтарына жооп берип, союздаш аймакты коргоого дайыр экендигин ачык көрсөтүүдө. Трамп Даниядан Гренландия аралынан дароо чыгып кетүүгө чакырды. Ал НАТОго кайрылып, Данияга айткыла бул жерден тезинен кетишсин. Эки ит чана менен бул аймакты коргоо мүмкүн эмес. Муну бир гана АКШ жасай алат деп айтылды. Ошондой эле Даниянын чалгын маалыматтары былтыр эле Россия менен Кытайдын Гренландияга жана Арктикага карата аскердик кызыкчылыктары бар экендигин эскерткен. Бүгүн болсо Дания Трамптын аралды аннексиялоо ниетине байланыштуу Гренландияга аскер кызматкерлерин жана техникасын жибере баштаганы белгилүү болду. Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет. 2026-жылы Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапары күтүлүүдө. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 2025-жылдын жыйынтыгы боюнча өткөн маалымат жыйынында билдирди. Министр Кыргыз-Кытай мамилелеринин деңгээлин 10 балдык шкала менен 11 балга баалады. 2024-2025 жылдары эки өлкө ортосунда жогорку деңгээлдеги көптөгөн байланыштар, анын ичинде президент Садыр Жапаровдун Кытайга болгон мамлекеттик сапары ишке ашты. 2025 жыл Кыргыз-Кытай мамилелери үчүн абдан жемиштүү жана ийгиликтүү болду. 2026 жылы жигердүү кызматташтыктын уланышы күтүлүүдө. Анткени биз Кытайдын төрагасынын Кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапарына даярдык көрүп жатабыз. Даярдык иштери башталып калды. Жолугушуунун күн тартиби абдан мазмундуу болот деп белгиледи Жээнбек Кулубаев. АКШ 75 өлкөнүн жарандарына миграциялык визаларды токтотту. АКШ 75 өлкөнүн жарандарына миграциялык визаларын берүү процессин убактылуу токтотту. Чектөөгө Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, ошондой эле Орусия жана Иранда кирди. Бул тууралуу 14 январда Fox News АКШнын мамлекеттик департаментине таянуу менен кабарлады. Тыюу 2026 жылдын 21 январынан тартып күчүнө кирет. АКШнын мамлекеттик департамент маалыматыны ырастап, чектөө иммиграциялык визаларга гана тиешелүү экендигин тактады. Туристтик, студенттик жана убактылуу визалар азырынча бул чечимге кирбей тургандыгын белгиледи. Чечимдин себептери жана мөөнөтү тууралуу кошумча түшүндүрмө берилген жок. Россияга Индиядан дагы 40 000 жумушчу алып келинет. Индиядагы эмгектик орноштуруу бюросунун маалыматына караганда, жакын арада Россияга дагы 40 000 индиялык жумушчу жөнөтүлөт. Алардын басымдуу бөлүгү Москвага жана Санкт-Петербургга барууну каалашат. Анткени дал ушул шаарларда жумушчу күчтүн жетишсиздиги эң курч болуп жатат. Маалыматка ылайык мигранттардын баары 19 жаштан 43 жашка чейинки жаш эркектер. Көпчүлүгү Индиянын өтө жакыр аймактарынан чыккандар. Айрымдары заманбап турмуш шарттарына такыр көнбөгөнү айтылат. Мисалы, микротолкундуу мешти же сантехниканы кантип колдонуу керектигини билбегендер да бар. Крандагы сууну душка кантип которууну да түшүнбөгөндөр кездешет. Социалдык тармактарда Индиядан келген жумушчулардын Россияда кар тазалап жаткан видеолору тарап жатат. Россиянын суугуна индиялыктар чыдай албай жатат деген маалыматтар дагы тарап жатат. Эксперттер бул көрүнүштүү мигранттарга карата катаал саясаттан кийин пайда болгон кадр тартыштыгын толтурууга жасалган аргасыз кадам катары баалап жатышат. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Сиздер менен ар дайым Кудай Бек Шамиров болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.